Урматтуу спортчулар, ардактуу машыктыруучулар, сиздерди Сербиянын Белградта болуп өткөн эркин күрөш, грек-рим күрөшү боюнча дүйнө чемпионатына катышып, ала тоо бооруна байгелүү кайтып келишиңиздер менен чын жүрөктөн куттуктайм. Бүгүн 26 сентябрь Сербиянын Белград шаарында өткөн күрөш боюнча дүйнө чемпионатында алдыңкы орундарга ээ болгон спортчуларга жана алардын машыктыруучуларына акчалай сыйлыктар тапшырылды. Чемпиондор Айсулуу Тыныбекова, Акчол Махмудов жана Жылыман Шаршенбековго 1 миллион сомдон сыйлык ыйгарылды. Дүйнө чемпионунун күмүш байгесине уткан Айпери Медет кызы 750 000 сом. Коло медаль алган Тайырбек Жумашбек уулу 500 000 сом алды. Андан сырткары спортчулардын машыктыруучуларына акчалай сыйлыктар берилди. Бүгүн 26 сентябрда Орусиянын президенти Владимир Путин Кыргызстанга келери белгилүү болду. Бул тууралуу РИА Новости жазды. РИА Новости орус лидеринин басма сөз катчысы Дмитрий Песковго таянып, Путин Беларустун президенти Александр Лукашенко менен жолугуу үчүн Кыргызстанга 15 октябрда келерин жазды. Кыргызстандык спортчу Эрлан Шеров Кытайдын Ханчжоу шаарында өтүп жаткан Азия чемпионатында алтын медальга ээ болду. Ал 90 кг салмактык категорияда күч сынашып, финалда өзбекстандык спортчу Давлат Бабановду жеңип алды. Дзюдочу чейрек финалда Ливандын жарым финалында Бириккен Араб Эмираттарынан келген атаандаштарынан уткан. Алтын медаль күчтүү деген атаандашты утту. Себеби дегенде буга чейин айттык, бул Давлат Бабанов Олимпиада оюндарынын коло медалиси, дүйнө чемпиону, Азия чемпиону. Мына ушундай атаандашты болгондо дагы ишенимдүү жеңди. Урматтуу мекендештер, сиз чек арага ишеничтүү барууну, жекирди чыкты жазап таза документ менен жүрүүнү кааласаңыз, анда ишеничтүү айдоочу Мухиддин кызматта. Ортомчусуз стаканса чек арага өз алып кирип алып чыгат. Заманбап комфорт машинада жылуу жумшак барып келесиз. Ак кеме же Москвадан келдим десеңиз, бекер кара тизмеден текшерип документке жардам берет. 24 саат WhatsApp жана байланыш +8 926 213 0060 +8 965 402 93 Мухиддин.